коллаборация года болот да. Сен да мамаң звезда турбайбы деп атпайбы. Ашыгым деген тасма чыкты. Экөөбүздүн ойногонубуз үчүн алды окшойт. Шок контент, эксклюзив. Түштөрүм уктап атсам даже кирчи театрда кантип ойноп аткан. Свет свежий. Кайсы тасманы көрөбүз? 16-октябрдан баштап 2 жаш киносун көрөбүз. Кипир жагат турбайбы? Бүйөгө тийип наоборот ачылып кеттиң го деп. Азыркы жаштар кыйын. Ата-энебиз тааныштырып куда баштырып койду. Даже жарым жыл өткөн. Жарым жыл өткөн жок. Бетим ооруп кетти, аябай күлүп элечи. Оор убакыттар болду беле сенин жашооңдо? Мындай кийинбе, боёнбо, мынтпе, тинтпе, либо баланы карабас, үйдө отурбайсыңбы десе, үйдө эле отуруп калмакмын. Батирлүү болдуңар, 2 машиналуу болдуңар, канча фильм болдуңар? Көз тийүү деген нерсеге ишенебиз. Аябай таланттуу, аябай ажарлуу айым Мадалена Арнисова. Дертимди айтуудан катылган сырлар бар экен, айтчы. Салам достор, сиздер менен бирге Айтчы подкастыбыз. Мен Ажан Аденова. Бүгүнкү биздин коногубуз, ой билбейм, өзгөчө сулуу. Аты да өзгөчө, жүзү да өзгөчө, бирок аябай таланттуу, аябай ажарлуу айым Мадалена Арнисова. Мадалена, кандайсың? Саламатсыздарбы? Вот. Аябай тартиптүү кыз экен. Сиздер менен биринчи мен менен учурашпай, силер менен биринчи учурашып атат. Кандайсың, Мадалена? Келгениңе чоң рахмат. Биздин подкастыбызга кош келипсиң. Кандайсың? Кандай жаңылыктарың бар? Кандайсыздар? Биз жакшыбыз. Жаңылыктарды азыр сүйлөшөбүз. Төкпөй чачпай айтып бересиң. Төкпөй баарын айтып берем. Ошо. Эми биринчиденчи биз канчадан бери таанышпыз, бирок Мадалена деген атты биринчи жолу ошо сени көргөндө ошондо билиптирмин да. Магдалена деген атты билгем, Мария Магдалена, бирок ошо Мадалена ким атымды коюп берди, эмне үчүн, өзүңө жагып атабы? Мага аябай жагат. Жагабы? Аябай жагат. Эме сурап турмун деле, эмне эжем койгон болчу, папамдын эң улуу эжеси да. Эмне үчүн эжем койгон, эмнеге силер койгон эмессиңер, эмнеге Мадалена деп деле сурап турмун да. Бир сүйлөшүп атышкандарынан угуп калгам, эжеси койгон болду, ошо боюнча сураган элебиз. За кадрам айтып кеттиң, турмушка чыкканда уже мындай таанымал, элге таанымал болгондон кийин көп адамдар үй бүлөсүндө ошо кыз болгондо Мадалена коюптур, Ооба. Көбүнчөсү жазышчудай, атың необычный экен, кызымдыкын буюрса коем деп туруп, анан кийин митркасын жөнөтүшчү да, вот, мен кызымдын атын сенин атыңан койдум деп. Кечээ эле мамам еще сторис киргизип коюптур. Ошо бир Мадалена деген менин атыман коюптур. Кыздын эмесин алып барыптыр, тушотойун алып барыптыр. Анан сториске киргизип коюптур, тиги кызын көтөрүп алып, сиздин кызыңыздын атынан койгом деп. Ушундайлар бир көп болгон да ошол убакта. Как круто. Алло, бул ким? Бул мен, тааныган жоксуңбу? Албетте тааныдым. Кандайсың? Иштер жакшыбы? Баары жакшы. Жакында эле одон VIP номер алдым. Ошону менен мактанайын деп чалбадымбы? Ой, куттуктайм. Ошо, мен да ойлоп коем, ким мындай кычыраган номер менен чалып атат деп. Кымбат окшойт номериң. Ой, бул бекер. Кандайча бекер? Кайдан алса болот, айтпайсыңбы? Бул жеңил эле. Жазып ал. Азыр кой тур, жазып алам. Айта бер. Биринчи кадам, переходи на ОКомбо тарифин кошуп, дароо жарым жылга төлөш керек. Тарифти кошуу. 6 айга төлөө. Түшүндүм. Анан? Андан кийин бир жуманын ичинде номерди тандап, бул команда менен активдештир. Жылдызча 717, жылдызча каалаган номер торчо. 717, жылдызча каалаган номер торчо. Жазып алдым. Бош номерлерди OKG сайтынан көрө аласың. Сага шилтемени жиберип коем. Ой, рахмат. Анда мен да жакында сага чалып VIP номер менен мактанам да, буйруса. Ооба да. Макул, көрүшкөнчө. Эми кыз номерди тандап көрөлү. Негизи сен аябай жашсың, бирок менин оюмча сен аябай мудрайсың. Анткени эрте турмушка чыгып, эрте балалуу болуп, бирок баары бир мындай
көзүң жаркырап турат. Мындай кээде болот го турмушка чыкканда жалып каласың же. Бирок биз ошо Мерим Төлөберген менен сүйлөшкөндө туура адамды тандасаң, ал сенин байлыгыңды, нуруңду өчүрбөй, наоборот мындай күчөйт да, күчөтүп турат да. Ошо менимче ошо Нуркул экөөңөр ошондой болуп калдыңар да. Мындай пазл же кандай, же андай эмеспи, баарын айтып берчи. Негизи ошондой эле болот. Мисалы эгерде Нуркул мага мындай кийинбе, боёнбо, мынтпе, тигинтпе, либо баланы карабас, үйдө отурбайсыңбы десе, үйдө эле отуруп калмакмын да. Эми чыгам, мынтем, тигинтем, мисалы интервьюга келерде делечи азыр эмне кыласың интервьюну деп койсо болот болчу да. Анан өзү жөнөтүп, өзү мынт тигинт, мындай кийинип ал, тигиндей кийинип ал деген сыяктуучу. Мындай поддержка кылып турат да. Ошон үчүн, может быть, баары азыр мага комментарийлерден деле өзүмө деле жаза беришет да. Сен күйөөгө тийип, наоборот, ачылып кеттиң го дешипчи. Ошо күйөөгө тийгендер наоборот мындай жабылып, эметип, жок болуп кетишчү эле, сен болсо ачылып кеттиң деп жазышат. Анан ойлоймчун эле ошо Нуркулдун деле заслугасы бар болуш керек. Конечно. Негизи бизге айымдарга эмне керек? Поддержка, да. Колдоо, мындай негизи мындай сен жарың сени мындай боготворить эткенде, типа звонить эткилерин боготворить эткенде, сен өзүң мындай ачыласың го. Чын эле мындай нуруң жаркырап турат да. Ошо сендей болуп калды да. Негизи азыр өзгөчөлөр көп болуп атат. Жашооңордо сиз батирлүү болдуңуз. Ооба. Куттуктайм. Негизи аябай жашсыңар, бирок мындай иштеп, тытынып иштеп, чын эле айтат го, ой, блогерлер, силер бат эле акча табасыңар, бирок негизи блогер болуу аябай оор, жеңил эмес. Негизи Асмандан акча түшпөйт. Асмандан акча түшпөйт, чын эле. Жаңы эмне эле кызыл түстүү жаңы чач болду. Ооба. Негизи буга чейин мындай сен аябай мындай сулуулугуң мындай табигый болду да. Эчтекени мындай боёнбой, аябай сулуу кыз. Бирок азыр баары бир кичине боюнуп, кичине мындай чоңоюп атасың да. Ооба, өзгөрүп калып. Өзгөрүп. Бизде кичинекей кезибизден бери чачыбыздын даже монтип учун ачеке болуп кетет го, ошону кырктырчу эмес да. Жок, эмесин, өссүн, эметпесин, тийбегиле деп турчу да. Анан бир жылда бир ошо учун мындай кичинекей кырктырчу да, мончалыкчы. Анан ошого сүйүнүп, о, чачымды кырктым деп жүрчүбүз да бизчи. Вообще кырктырчу эмес, азыр даже сестрёнкамдыкын кырктырбайт. Андан кийин мындай уже азыркы убактачы бир нерсе эле өзгөрүп каладым да, чачымганчы хотя бы мейли кестирбей эле коеюн, хотя бы боётуп көрөйүнчү деп туруп кызылга бойтсам. Өзүңө жакты? Ооба, жакты. Мага аябай жакты. Мындай башкача образ болуп, мындай биз мы привыкли Мадалена мындай Мадалена дегенчи азыр Мадалена. Ким келди Мадалена? Негизи мага аябай жакын ошол тема. Папам деле аябай мындай катуу кармоочу. Чачымды кыркытпай, дайыма ошо узун, кара боётпой, эчтеке кылдырбай. Классташтарым мисалы мындай стрижка ошол кезде мындай каскад модный болчу да, каскад, лесинка. Мамам ошону жасатчу да. Сону мен да ошондой мамама окшошуп кылсам болобу деп сурангам да. Жок болбойт. Анан жок дегенде биз кайра наоборот кылабыз. Эми болсо чачымды суулабай, ким билиптир, мен где-то 10-11 элемби. Өзүм чачымды монтип кырктым. Анан лесинка сыяктуу жасадым да, окшоштурупчу. Бирок мен чачымдын баарын бул жака кылып отурдум да. Анан монтип кескенде чачымды бияка кылсам сразу мондай болуп кеттир да. Аны суулабай, жердин баары чач, ковёрдун үстүнүн баары чач. Ужас. Аябай ызычуу болуп, анан айттым, ошо пап, силер үчүн сени кыркытпайм деп, өзүм кыркып салдым деп. Бирок азыр мындай кээде мамам папамдын үйүнө барганда ошол кызыктуу мындай историялар жакын болуп калат да. Эсиңдеби деп ошентип. Сен негизи өзүң сагынасыңбы үй бүлөңдү? Ооба да, албетте, аябай сагынам. Эми бизде да особенно эме болчу да, папамдар
гүлдүрүп эме бар го. Столдун үстүндө жөн эле чай ичип, тамак жеп кетип калчу эмеспиз да. Обязательно чогулабыз. Еще папам келмейинче эч ким эчтеке тийбейт. Тамак эчтекедир кашык албайбыз. Папам күтөбүз, папам келет, отурат, анан баштайбыз да тамак жеп. Папам күлдүрөт, мамам күлдүрөт, чогуу бирдекелерди эстеп эле ушинтип бизде жөн эле тамак жеп кеткен болчу эмес да, эстесемчи. Папамдар кечинде келет да үйгөчү, анан обязательно отуруп тамактанабыз да. Кызыктуу өтчү, ошол кездерди аябай сагынам да. Папам обязательно келет. Саат 2 болобу, 3 болобу келет да тамак жасачу да. Тамак жасашпа, анан экөө баарыбыз төртөөбүз отуруп тамак жечүбүз. Ошол кездерди аябай сагынам да. Анан бирөөбүз мисалы туруп кетсекчи, аз бар го мисалы Нуркул экөөбүз отурсак, Нуркул тамагын өзү жеп туруп кетип калат да. А мен болсо чайым кармаган отуруп калам да. Бизде андай жок болчу да. Баарыбыз как что стол калбай калчу жеп, анан баарыбыз туруп кетип, анан ошондой баарыбыз чогуу бир нерсени кылчубуз да. Аны ошол кездерди аябай сагынам. Блин, ушинтип баарыбыз чогуу отуруп чай ичсек го, ушуну мурдагыдай. Бирок азыр деле барып чай ичсек, ал кездегидей вайп болбойт да, по-любомучу. Уже мен күйөөгө тийип кеттим, уже башка жакта жашайм. Ошол кездерди сагынам. Баары бир эме чектөө бар да. Ооба, баары бир мындай суй сыяктуу болуп элечи. А бирок сен жалгыз келсеңчи? Жалгыз келсем деле азыр эме бар. Мурдагы башкача болчу да. Мурда мектепте жүргөн кездерин сүйлөшөбүз. Ай, мектепте бирөө монтпейди, анан класска тияктан чыгып монтип койбодубуз. Уже сүйлөшкөндөрүң азыр башкача да. Бүйтүп мындай тигиндей. Нуркул мындай тигиндей. Жумуштар мындай. Ушундай сүйлөшөсүңөр ушечи. Негизи ошо азыр мама экөөңөрдүн статусу бирдей болуп калды да. Жубайы дегендей. Экөөңөр чыгармачыл адамдарга тийдиңер. Баары бир мындай ошондой дистанция болуп калат экен, Ооба, дистанция болуп калат. Бизде негизи эле эме болчу. Мамам экөөбүз көп эметчү эмеспиз да, секреттешчү эмеспиз да, кичинекей кезибизден бери элечи. А папам менен аябай сүйлөшчүбүз. Аз деле ар ким ошондой болуш керек. Мен көп эме сураган эмесмин. Мен ошондой болчумун да, папам менен эле антип сүйлөшүп, мындай бир нерселерди айтып берип, ошондой болчумун да. Мага аябай мындай таң калыштуу. Менин оюмча Альбина эже менен экөөңөр аябай жакынсыңар деп ойлогом да менчи. Ошо кичинекей кезден бери, бирок андай эмес. Жок, эми жакынбыз эми просто мындай аябай. Мен негизи эле ачылып сүйлөшө алчу эмесмин да. Мисалы мектепте болгон нерселерди кыздар деген ата энеси келгенде деген, азыр монтпейди, тиги бала монтип койбоду деп эле ата энесине, апасына айтып беришчи да. Менде андай жок болчу, мындай эме болчу да, уялып турчумун да мамамачы. Эмнеге ошондой сезимдер чыгып атты? Билбейм ошону. Кичинекей кезимден эле өзүм ушундаймын. Мындай көп ачыла алчу эмесмин да. Бирок мен ошо интервьюдан окуп кеттим. Көп жолу ошо чыгармачыл адамдар, театрда иштеген адамдар чогуу барып жүргөнсүң, ошо репетицияларга. Ооба, ойночумун. Спектакль ойночусуң. Ошо канча эң биринчи ошо эсиңде калды беле? Ооба, эсимде калган. Мен биринчи эле класс болушум керек ошол кездечи. Эмеден чыкчумун, мектептен чыгып, жолдун аркасына өткөн мага оор болчу да ошол кездечи. Жолдун аркасына өтүп, остановкага туруп, маршрутканы күтүп, автобус беле, маршрутка беле күтүп, театрга барчумун. Ошол мага оор процесс сезилчү да. Биринчи эле классмын, 6-7 жашта элемин. Өзүм жалгыз ошол жака театрга барчумун. Папамдар, мамамдар театрда эме кылып атышат, репетиция кылып атышат. Анан эмне болуп ошол спектакльге катышып калганымды билбейм да, бирок катышчумун. Ошол кез эле эсимде да. Ошентип барчумун, анан спектакль сразу репетицияга барчумун. Эме деген роль болчу, Арбактын ролу болчу. 3-4 жерден чыкчумун да, бир эме аялдын өлүп калган баласын аткарчумун да. Бүт бардык ролдордо баланын ролун аткарчумун. Мамам эме кылат, чачымды моундай тоголок кылып, жок кылып эметип салат, өрүп салат, анан кепканы бастырып кием, анан балдардын ролун эле ойноп жүрө берчүмүн ошентип. Эмне болуп катышып калгандарым, эмне болуп, бул ойной алат, ойной албайт дегендер эсимде жок да. Бирок бир 5-6 спектакльге ошентип катышкан болчумун да. Бул негизи аябай оор процесс да. Мен билишимче, спектакльди даярдоо аябай кыйын процесс да. Аябай көп убакыт алат да. 2-3 ай. Анан ошо күн сайын келесиң, күн сайын ошо репетиция кыласың, мектептен кийин. Апей, күн сайын ошондой болчу. Жанакы Актан деген байке бар болчу. Ошол байке мен кирип баратсам эле всегда отурчу да бияктачы. Отуруп менга, сен окуйсуңбу деп берчү да. Сен мектепке барасыңбы дейт, театрда эле жүрөсүң деп берчү да. Мектептен чыгып сразу театрга барчумун. Күндө ошондой болчу. Бир жолу билем, бир кыш болчу.
жердин баары лай, бир кызыктай кыш болуп калат го кээдечи, ушундай жердин баары лай, мен болсо эрте түшүп алыптырмын. Спектакльге кечигип атам да, уже башталайын деп атат, саат 6-дачы. Аны мектептен чыгып, эрте түшүп калыптырмын. Анан билбейм, каякта экенин билбейм да, көчөдөмүн да. Кайсы маршруткага түшөрүмдү билбейм, бутум баары лай, тоңуп калгам. Көчөдө жүрөм, анан сурадым эмеге, площадька кайсы маршрутка менен барат дедим да. Билбейм ошондо канча жаштамын. Площадька кайсы маршрутка менен барат десем, мага түшөсүң деди. Хорошо деп, эми акчам да жок. 10 сом эле бар болчу. Аны биринчи 5 сом болчу ал кезде. 5 сом бар болчу, аны берип уже каратсагам. Андан башка акчам жок болчу. Түшүп байкеге айтып акчам жок болуп атат десем, ал түшүрүп койгон. Анан площадьтан кечки алдында монитор алчумун да, өткөтпөш үчүнчү. Алдында турам. Байке площадька келдик. Жок дейт. Байке площадька келдик, улам сурайм да. Анан туруп бирок да площадька келдиң дейт. Түштүм. Жорка бардым, театрга барсам уже баары даяр, кийинип алышкан. Муназ башталат, паника. Мен болсо буттарым, колдорум тоңуп калган. Сразу паровойго жылынып алып, кийинип алып сразу чыкканым эсимде да. Ушундай ошол эле нерсе эсимде. Калган спектакль менен тиешелүү нерселер кичине эметип калды да, унутуп калдым. Бирок ошол спектакльдин негизи ошо театрдын атмосферасы кээ бирлерге аябай жагат, кээ бирлерге жок, мен ошону көрдүм. Чыгармачыл сферага эч качан иштебейм деген эмелер, окуялар бар да. Ошо сен кайсы жакка? Мага жагат. Сага жагат, мага Ошол жагат. кипиш жагат турбайбы? Кипиш эле жагат. Мына спектакль башталайын деп атканда баары даярданып, ремонт жүргөндөр эле жагат да. Негизи за кулисин ошо атмосферасы өзгөчө, Өзгөчө да, мага жагат. Мындай вайб деп коет го, башкача да. Азыркы жаштар айткандай, силер айткандай вайб. Жакшы. Ошо сен ошо чыгармачыл үй бүлөдө өсүп, чыгармачыл адамдар менен иштеп калдың кичинекейден бери. Анан ошол мен актриса болом деп ат энеге келген жоксуң, же келдиң белең? Жок, мен кичинекей кезимден бери эле актриса болом дечүмүн. Аларга мен актриса эле болом, болду деп эле ушинтип эле айтчумун. Театрда ойнойм, мен эмени ошол жакта училищада окуйм. Только актриса болом дечүмүн да. Анан кийин чоңоюп уже тапшырайын деп калган убакта мамамдар акырын айта башташты да. Может, надо дегенсипчи, көрүп атасың го дегенсипчи. Мен ага чейин только актриса болом деп эле жүрчүмүн да. Мамамдар андай намек бергенсип кичине эле бир айтып койду. Может, башка жактан эле карап көрөсүң депчи. Анан сразу уже мамамдар айтты, болду, сразу актриса, значит, болбойт экен, болбойм дедим да. Значит, актриса болбойм. Апам мамамдар чөтө жактырбай атат окшойт деп башка жактарды карай баштадым. Мен стоматолог болом деп чыктым, мугалим болом деп чыктым. Эми бир интервьюм бар. Ошо мен стоматолог болоюн деп атам деп. Эми болчу 11-класста белем, же 9-класс белем, ушундай болчумун да. Стоматолог болом деп чыкканым. Анан по-любому ошол жака тартып экен да. По-любому мен түштөрүм уктап атсам даже кирчи. Театрда антип ойноп аткан кадимкидей эс алып каласың да. Кинодо ойноп аткан кадимкидей эс алып каласың. По-любому тарта берет экен да ошол жакачы. Ошо сиңип калган турбайбы кичинекейден бери? Бирок айтып кеттиң, намек бериптир, Арзбек менен Альбин. Сенин оюңча эмнеге алар мындай напрямую каршы болгон жок, бирок баары намектор менен башканы эле тандасаң болот, мындай элге көрүнбөй, элдин көзүнө мындай тынчыраак бир жашоону тандасаң жакшыраак болот деген ошондой ойдо айтчу да. Эмнеге? Алар кыйынчылыктарын өздөрү аябай көрүп калып, театрдын кыйынчылыктарын көрүп калып, ошентип айтты болуш керек деп ойлойм. Мен эми кичинекей болуп көп нерсени эми алар ким менен эмне сүйлөшүп атат, аркы жагында эмне болуп атат көргөн жокмун, өзүм эле жыргап жүрө бердим. Может, ошон үчүн сен билбейсиң дегенсип мындай коргогонго аракет кылышты, может, ошентип ойлойм. Азыр театрда катышпайсың сен. Бирок киного көп тартыласың. Жок, андай эмес, не лукаш. Ошол театрдын менен кинонун айырмасы кандай сен үчүн? Театрда мен кичинекейирээк кезимде ойноп калдым да, көп эсимде жок. Ошон үчүн азыр кино мага жакыныраак да. Кино кичине көбүрөөк тартат да. Театрда болсо, во-первых, аякта окуш керек. Жөн эле спектакльге катыша албайсың. Ал кезде мен кичинекей болгон үчүн кошуп коюшкан. Ошон үчүн азыр эгерде окуп, бир спектакльде ойноп көрсөм, мага эмес болчу да. Билбейм, может жакмак, может жакпайт болчу.
бирок ошол кезде жакшы, ал кезде башка, эми азыр башкача ойлоном да, ушундай. Бирок баары бир атмосфера, сен айткандай вайбтары бир башка. Ооба, бир башка. Мен ойлой берем, ал кезде мындай айтып атпаймынбы, кичинекей болчумун, башкачараак ойлонуп, башкача көрүнүшчү да. Может, бири-бири менен жакта урушуп атканы мага көрүнчү эмес, бири-бири менен жетишпей, тоска деп атканы көрүнчү эмес да, может. Ошентип ойлоп атам да. Ошон үчүн мага жакшы көрүнүп атат. Билбейм да, аркасында да эмне бар экенинчи. Ошон үчүн кино эле жакыныраак. Бирок ошол кезде да сен журналистика тапшырдың, э? Азыр бүттүрдүңбү? Жок, дагы 1 жыл бар. Дагы 1 жыл бар. Кайсы окуу жайда окуп атасың? Арабаевда. Журналист болосуң, буйруса. Буйруса. 1 жылдан кийин. Эй, досум, карачы. Негизи ошо азыр пландарың кандай? Ошо журналистика бою менен иштеп кетемби же блогер катары, актриса катары кинодо, соц тармактарда иштеп турам деген каалоолор барбы? Азыр ошо блогерликти жакшы алып барыш керек болот деп мындай пландарым бар да. Качественный контент кылыш керек, кызыктуу контент кылыш керек. Азырынча ушинтип эле ойлонуп атам. Анан журналистика жака барам деп пока что ойлоно элекмин. Биринчи окуумду бүтүрүп алайын, өзүм кичине опыт эметейин, нормально сүйлөгөндү үйрөнөйүн. Андан кийин шашпайм, может быть да. Так азыр блогдо өзүм билген нерсени жакшыраак өзүң сезгендей эле алып барасың. Өзүм сезгендей эле алып барып, дагы өркүндөтүп, жакшы кылгым келип атат. Биз жөн гана эле ийгилик каалайбыз. Ошо соц тармактар менен, блогерлик маселелери менен алектенер. Кел, кино жөнүндө сүйлөшөбүз. Кыргызча кандай свежий. Мен көп жерден көрдүм да, свежий. Жапжаңы, новый болот. Бирок именно свежий. Кайсы тасманы көрөбүз буйруса? Буйруса 16 октябрдан баштап 2 жаш киносун көрөбүз. Күтүп атабыз биз дагы. Аябай премьерасын. Мен билишимче аябай оор кастинг болду окшойт, э? Аябай оор кастинг болуп, мындай режиссер ким болду? Алтынбек Казакбаев. Алтынбек Казакбаев биздин жакшы досубуз. Башкы каармандар Мадалена Арнисова, Нуркул Адылбеков, Арнис Кудурмышев, Альбина Имашева жана Аруке Абдрахманова. Бирок эмеңер башкачабы, э? Жок, меники Абдрахманова эле. Эмнеге сен Арнисова? Просто эмен отчество, да. Отчество. Анда сен деле Абдрахманова. Всё, Мадалена Абдрахман. Асман Абдрахманова тоже тартылды, э? Тоже тартылды. Баян да тартылды. Ошол кастинг директор ким болду эле? Нуркул өзү болгон окшойт. Нуркул өзү болду. Негизи бизде кыргыздарда бар да, биз ошо туугандар менен бизнес ачалы деп, мындай движение кылыш керек деп мындай жүрүшөт да. Нуркул болсо мен менен бизнес ачпай эле кино тартайын деп движение кылыш керек деп ошентип кылат окшойт, э. Негизи каяктан идея пайда болду? Мамаң папаң макул болду эле, сразу болду же кандай? Анткени ошондой состав менен силер биринчи жолу тартылып атасыңар, туурабы? Полный үй бүлө состав менен. Кандай болду? Өзүндө площадкасында кандай болду? Негизи кыскача айтып кет биздин көрүүчүлөрүбүзгө эмне жөнүндө тасма болот? Хорошо. Биринчи бул негизи идея Радик Кешимовдук болчу. Канча бир 2 жыл мурун айткан болчу да, бизге тарталы депчи. Анан ошо боюнча алар эметпей калышты окшойт, пландар болбой калды окшойт, анан тартылбай калган. Анан Нуркул 1 жылдан кийин сурады, эмне тартмай болдуңарбы? Жок, тартылбай калды болду. Андан кийин Нуркул аябай тарткысы келип жүргөндө ушул идеянычы ойлонуп жүргөн көптөн бери. Анан Радик Байкеден сурады, ушул жылы тарталы болуп калды. Радик Байкеден сурады, тарта берели башкарке. Билбейм точно кимисинен сурады, бирок Радик Байкеден сурады болуш керек. Да, бар болуш керек эмелер. Анан тарта бергиле болуп, тартып баштадык. Актерский состав чогулуп калган себеби мен мамама окшош болуп калдым. Кебетелерибиз, жүзүбүз. Нуркул папама окшош болуп калды жаш кезиндечи. Анан идеальный состав болмок болду да. Еще 4-өбүз чогулсак, сон колапко. Анан ошон үчүн тартып баштайлы деп башталды. Бул кино негизи өзү Нуркул өзү сценарийди полный жазып чыкты, башынан аягына чейин. Кино 2009-жылы таанышкан парочка менен
2025 азыркы жашоонун эми айырмасы дейм да. Короче 2025тен папам мамамдар 16 жыл болот да үйлөнгөнүнөчү, 2009 үйлөнгөн болот. Анан артка түшүп калышат 2009га. Анткени бири-бири менен кырылышып, ажырашабыз, арка берки болушат да 2025течи. Бири-бирин уже түшүнбөй, уже болду, всё болуп калганда. Эми ар бир үй бүлөдө эле болот го, ошондой учурчу. Бири-бирин көргүсү келбей калган, түшүнбөстүк. Ошондой учурда ажырашабыз дегенде эртеси күнү эмеде ойгонуп калышат. Анан ошол жакта окуянын баары болот да. Бизди ажыраштырганга аракет кылышат. Биз жаш кез болобуз Нуркул экөөбүз. Анан бизге келишип, короче, ушундай историялар болот. Анан аягы дагы сонун концовка менен бүтөт да. Классно. Күтөбүз, сөзсүз күтөбүз. Бирок чын эле сен айткандай идеальный состав болот. Это просто коллаборация года болот да. Мындай кызыктуу нерсе, акча жагынан кандай маселени чечтиңер? Типа мамамдарга эмен гонорарды билбейм, ошону точно. Сагачы? Нуркул, мен 0 деди. Кой андай болбойт. Нуркулдун киносу болуп атпайбы? Чыккандан кийин алып алам деди. Чыккандан кийин өчүңдү алып аласың. Чыккандан кийин 17 iPhone как раз чыкты эле. Ошо. Как раз күзүндө. Макул. Негизи ошо финансы катары силерде мындай кандай бюджеттериңер общий же сен өзүң, сенин акчаң, Нуркулдун акчасы общий акча. Кандай болот? Биз негизи Нуркул экөөбүз үйлөнгөндө Нуркулга тиейин деп аткандачы, Нуркулдун реально эчтекеси жок болчу да. Көп ишенбейт да. Типа ойлошот, бирдекеси мындай бир нерсесине карап тийип алды окшойт дегендей ойлошот экен да. Нуркулдун реально квартирасы, машина, эч нерсеси жок болчу. Андан кийин ошо экөөбүз үйлөнүп, бир береке келди окшойт. Экөөбүз чогултуп, кичинекей үйлөнгөндөн кийинчи, 1 айдан кийин же 1 айга жетпей эле экөөбүз менен бир нерседен бартерге биринчи блок алып барып баштадык да. Бартерге мындай бирөө копилка жанатат, чоң копилкачы, миллионныч. Ошол копилканы экөөбүз кармап, биринчи старскийге киргиздим менчи. Мондай копилка берди. Андан кийин туруп мен копилканы кармап, давай ушуга 1 сом болсо да салып турабыз экөөбүз. 1000 сом болобу, эмне болот? Бүт баарын салып турабыз, анан машина алабыз дедик да. Машина, короче, 1 жылдын ичинде чогултуп коюшубуз керек дейбиз. Давай болуп туруп эле, анан ошол жака бүт салып баштайбыз. 1000 сом, 2000 сом элестетип эле, мелочь акчалар эле да. Саларбыз. Жарым жылдын ичинде машинага эметип койдук, чогултуп койдук. Жарым жылдын ичинде анан биз жайында үйлөндүк, уже күзүндө машина алдык да. Элестетип эле, анан ошентип жүрүп, давай азыр мынтебиз, кайра бир нерсени кылыш керек болуп атканда, азыр могу чогултабыз деп эле уже квартира алып алдык. Нуркул өзүнчө машина, мен өзүнчө машина алып, ушинтип мындай жетишкендикке жеттик да. Негизи ошондой историяларды укканда эргүү аласың да, силер ошо аябай жаш болгондуктан, бирок бири-бириңерди колдоп турасыңар. Негизи сен айткандай, сен айтып кеткенде, билбейм, көрүүчүлөр көрдүбү? Көзүң мындай жылтырайт да. Биз мынтебиз, биз чогуу мынтебиз, анан тигинтебиз. Нуркул эчтеке жок болчу. Бирок биз өкөөбүз дегенде эле сонун, чын эле азыр мындай көрүнүп атат да. Экөөңөр азыркы жетишкендериңерге чогуу жеттиңер да. Ошол, ну это прям достойно похвалы. Ой, прям классно. Бирок мен андай эмесмин. Сонун. Анда бюджетиңер общий экен. Бирок ар бир айымда азыркы ошо финансовая грамотность деп коет. Ар бир айымда өзүнүн финансовый подушкасы болуш керек. Финансылык жастык деп коебу, бирок билбейм, туура айттымбы же. Сенде барбы ошондой? Мындай, знаешь, на всякий случай эмес деле, мындай өзүңө бирдеме өзүм алгым келип атат же кыздар менен, курбулар менен бир жака сейилдеп келели же саякаттап келелиби деп ошентип. Блин, менде андай болуптур. Типа өзүнчө акырын акча алып койгончу. Нуркул эметпейт, мындай каяка короттуң, канча короттуң дебейт да. Кээ бирде Нуркулда акча болуп калса, мага сразу полный которуп салат да. Сразу которуп салат, анан мен калышымча которуп эметип коротуп жүрө берем да. Нуркул сурайт деле, буяка канча кетирдиң, тияка канча кетирдиң, ошон үчүн мындай ой деле болуптур да. Мынча өзүнчө алып коеюн, анан тияка барам, мындай алам, тигиндей алам дегенчи. Негизи мен мисалы ошону 20, где-то 25-26 жашымда ошону билип калдым да. Больше даже мындай өзүм эмес,
күйөөмө бирдеме белек кылган. Ал мен айтпайм да, мага акча берчи. Канча керек? Анан эми уже понятно же было, что я хочу ему подарок сделать депчи. А тут мындай өзүм чогултуп, өзүм эметип, анан ага белек жасап. Негизи эркектер болот го, баарын бизге арнап, бизге белек кылып, өзүнө мындай ой кой, өзүмө ананараак кылам. Койчу азыр мисалы мындай. Алар деле кичинекей, алардын да ичинде кичинекей балалар да. Мисалы мен билем, эркектер PlayStation'ды жакшы көрүшөт. Мен ошо белекти PlayStation бергенмин да, мындай чоң белек деп. Аябай кыялданчу, бирок эми үй бүлөм бар, аялым бар, апам өзүнөн аяй берет. чогуу жашайбыз. Ошо өзүнөн аяп, өзүнө албап алчу эмес да. Анан ошондой сыяктуу мисалы. Бизде азыр просто эме убакытта андай чоң подароктарды бергенге эмебиз жете элек да. Дедик го даражабыз деп коелу. Мисалы азыр биринчи тигини алып алалы, муну алып алалы, монтип эле андан кийин чалчаңдаганга жетишебиз деген ойдо, типа кымбат подароктарды анан шашпай беришип алабыз. Андай биринчи азыр тигилерди чогултуп алалы, муну кылып алалы, тигини кылып алалы, анан шашпай деген ойдо. Бирок машина белеки это аябай чоң жетиштик. Бантиги менен көргөм да. Жок. Аны менден көргөн эмес. Меники мындай эле обычный эле берген. Жок. Ты же выставляла с бантиком. Нет. Маленькую машинку. Меники маленькая машинка, бирок бантиги жок. Даже мындай кичинекей бантик бериптир. Жок, сен айтканда деле туура. Анткени азыр Инстаграмда көп мындай чоң белектерди берип, машиналарды берип, мындай карапайым калк элик аябай мындай кызганып, аларда чын эле жашоо аябай жеңил го деп ошентип ойлоп калышат. Азыр негизи сен айтып бергениң мен аябай таң калдым да. Чын эле өзүңөр баарын кылып, өзүңөр иштеп, баарына жетиптирсиңер. Ошого аябай мындай билбейм, аябай урматтайм силерди. Именно пара катарычы. Бири-бириңерге сонун мамилеңер да. Колдоп турасыңар. Ой, ну классно. Мен билбептирмин ошол историяларды. Кандай сонун ачыга келип, ошонун баарын айтып чыктым. Эй, досум, карачы. Нуркуло көңөр ошо бир чыгармачыл сферада иштейсиңер. Кээ бирде Нуркулдун көп кинолору чыгып калат. Кээде мисалы бул жылдын башында Ашыгым деген тасма чыкты. Ашыгым аябай сонун тасма болуптур. Мага аябай жакты, сен ойногонуң жакты, бири-бириңер менен ошо партнерлор менен мамилеңер жакты. Чын эле аябай эметесиң да, ишенесиң да, бири-бириңерге сүйүүңөрдү, мындай переживание болобу, же кандай болобу. Каст аябай сонун болуптур. Негизи Манас менен биз көп жылдан бери таанышпыз. Экөөбүз ошо чыгармачылыкка келери менен ошо бир компанияда иштегенбиз да. Вообще не относящийся к киносфере. Анан ошо мен аябай кыялданчумун деп Манас айтып жүрчү да. Мен ошо өзүм режиссер болгум келип атат, тарткым келип атат. Анан ошол сонун кинону тартып, өз атасына арнап дегендей. Ошол 90-жылдын атмосферасын супер передал. Просто анан силерге мындай аябай жарашты да. Ошон үчүн айтып атпаймынбы, сенин сулуулугуң чын да эле мындай табигый да. Эчтекени колдонбой эле ошол сулуулугуңду көрсөттүң да. Анан ошол тасмадан кийин аябай популярдуу болду. Прям сени өзгөчө мындай болот го. Мисалы там Мадалена Нуркулдун аялы деп айтып жүрчү. Может быть, да? Кызы, Альбина же Арнис Байкенин кызы деп ошентип. Бирок азыр уже отдельная, самостоятельная личность. Мадалена Абдрахманова, актриса, сени Казакстанда билип калышты, Россияда билип калышты, Кыргызстанда билип калышты. Негизи сен ошол сенин отношенияң кандай ошол статусуңа? Өзүмө сезилбейт. Чын эле мындай монча киши тааныйт, мындай дейт деле экем да, сезилбейт. Как обычно мурдагыдай эле чувство. Бирок просмотрлор көбүрөөк болуп калды деп кой. Ооба да. Просмотрлор көбүрөөк болуп калды, бирок аябай деле эметилген жок, сезилген жок.
бир интервьюда айтып кеттиң да, Манас менен иштеген бөлөк болду. Ооба. Мисалы, сен биринчи фестивалдык тасмаң жылкы чымчык, өзүң айтып кеттиң, 1 жылда тартылыптыр, ар бир сезонунда. Бирок аякта режиссер эсимде азыр Бегалы Наргозуев. Бегалы Наргозуев менен мамилеңер мындай аябай мындай же строгийраак болду, же кандай баары бир жылдын ичинде иштегенде эметип каласың го. Бирок Манас менен совсем бөлөк болду деп айтып кеттиң. Мындай Манас байкенин иштегени, задачаны түшүндүрүп бергени бир мындай окуя болгон. Алыстан мен басып келатам, кадр эмеде турат. Тиги жанакы бала экөөбүз басып келатабыз, а мен негизи бутум кичине эме басам да, эки жакка мынтип карап, мынтип басам да. Андан кийин Манас байке жакта карап, мындай ушу бутум не толуп атат деген окшойт да. Мени жүрсөң деди да, деди. Съемочный команда артыбыздан келатса, силер калгыла деди да. Силер калгыла дебедимби деди да, тияка барып туруп, мындай түз басып коесуңбу? Мындай жок, түз басып коесуң деген жок еще, башкача айтты да. Видеону көрсөтүп айтты, же мондай басып көрсөң деди, ошентип айтты да. Мен сразу түшүндүм да, прямо да айткан жок, мен мынтип басат экенин билем да өзүмдүнчү. Все дедим, сразу түшүндүм да. Ушундай подходдор аябай жаккан болчу да. Мындай толук эле съемочный командадан туруп, сен монтип басып атасың деген жок да. Сен бутуң кыйшык турбайбы деген сыяктуу айткан жок да. Мындай жүрсөң деп туруп акырын айтты, еще прямо да айткан жок, ошондой подходдор жаккан да. Ошо адамгерчиликтер бар. Ошондой кызга кандай сүйлөш керек экенин билет экен. Кыз мынтип айтса таарынып калат деген сыяктуу нерселерди билет экен. Ошонусу менен аябай жаккан иштешкени. Жылкы чымчыкта андай болгон жокпу? Жок, жылкы чымчыкта тиги режиссер байкебиз эмес болчу. Режиссер эмес болчу да. Андай башкачараак болгондо кичине иштешкенчи. Еще биринчи да главный роль болгон үчүн дагы мындай мага задача берген аябай керек болгон да, көп учурлардачы. Мен түшүнбөсмүн да, потому что орто жолдон эле көп мындай сценарийде жок нерселер кошулуп кеткен да. Сценарийде жок кадрлар, мындай сценалар. Мен бияктан кандай болушум керек? Азыр эмне болду? Жакта эмне болду эле? Буга чейинки сцена кандай? Айтпайт да эчтекени. Ошон үчүн кичине мындай. Сага мындай связь керек турбайбы? Связующий Ооба, анан мындай кичине түшүнбөй калгам, анан бирок ойноо көргөндөн кийин нормально эле чыгыптыр да. Эми баары бир ошол тасмада аябай көп колдогон адамдар болчу жанымда. Мамам болчу. Көп болчу, анан ошон үчүн кичине жеңилирээк болду окшойт. Негизи режиссерлор бар, мен билем, профессионалдар менен иштегендер, алар мындай көп айтпайт экен да. Сен өзүң эле билип коесуң, өзүң эле түшүнүп коесуң. Могу сценада өзүң сезгендей эле ойноп коесуң деген учурлар бар. Ошо импровизация катары. Бирок чын сен айткандай, сен жаңы келген биринчи чоң башкы каарман. Ошол убакка керек болчу да. Ооба, ошол убакыт. Бул 2 жашта тиги Алтынбек байке эчтеке эметкен жокчу. Өзүң билесиң, всё билем да. Аны өзгө эле молодецсиң ушундай эле деп коет да. Болду, түшүнчүбүз да сразу эле. Негизи сен критикага кандайсың? Мактаганда, бизди мактаганда негизи биз жакшы көрөбүз, жагабыз. Ошон үчүн биз творческий адамдарбыз деп коеюнбу? Бирок критикага кандайсың? Критикага эме негизи мактанбай эле коеюн, бирок мактанам. Бирок аз мактанып коеюн. Критика негизи көп деле келбейт да. Анан ошо күлөсүң деп эле айтышат, ошол критика болуш керек. Анан жаман болуп кетем. Күлбөй сүйлөй албайм да. Оңдой албай коеюн ушуну. Ошондой нерселерге кичине жаман болуп кетем. Жок, сонун эле сүйлөп. Наоборот, жашоодо көп мындай күлөсүң, бирок азыр бирдеме жакпай жатабы деп оюмда чыгып кетти да. Жок, жакшы эле бар. Жок, жагат атабы. Ооба, сонун. Силерге туугандар жакса сөзсүз лайк баскыла, бөлүшүп, катталып бизге ошол аябай маанилүү. Вот, даже поправляет. Азыркы жаштар кыйын деш керек да. Ашыгымда аябай жакты сага, партнерлор, негизи атмосфера, режиссер менен иштөө. Ошо ашыгым чыкты, өзүңө жактыбы? Негизи болот да. Мен мисалы өзүм киномду көрсө,
кээде жакпай калат да магачы могу жерде мындай ойносом болмок анан эми макул режиссерго жакса бул самое главное. Сагачы кандай? Мага жакты. Жакты. Ооба, баардык сценада эле өзүм карап мындай ойногонумду эметкен жокмун эми. Мындай ойноп турмун, тигиндей ойноп турмун деген деле жокмун. Мындай карап, кебетемди карап, мындай турушумду карап, жарашыптыр ушул кездегидей болуптур деп турдум да. 90-жылдарга окшошсун деп эле турдум да. Вроде окшошуптур, өзүмө жакты. Арнис байке, Альбин эже сыймакпынабы сен менен? Ооба, ошол кинодон кийин эме болду. Закрытый показдан кийин үйгө барам, мамамдар чалып, папам экөө видеозвонок менен чалып. Сонун болуптур, жакшы болуптур, жакшы ойноптурсуң, жарашыптыр сага ролуң деп аябай макташып 1 саат сүйлөшкөн болчубуз. Негизи ошол кинодо иштеген адамдар мындай похваланы редко когда говорят. Мне так кажется. Тем более силер мамабыз ата энең болгондо баары бир мактайт да. Жаным аябай жакшы болуптур. Даже анча эмес болсо деле аябай сен аракет кылыптырсың, тигиндей, бирок алар ошо профессионалдуу сөздөр менен же профессионал жагынан айтыштыбы ошо комментарийлерди? Ооба, айтышты. Папамдар негизи эметпейт, эгер жакпаса мактабайт. Эгер жакпаса, могу жерин мончсоп турсуң го деп эле айтат да. Анан ошол кинодо макташты жакшы эле. Мындай болуптур, тигиндей болуптур деп өзүнүн көз караштарын айтышып. Бул ошол кино жагыптыр да ойногонумчу. Эгер бир жерден эме деп коюшат, халтырт этип деп коюшат. Халтырт этип турсуң деген сыяктуу бирдекелерди эгер айтышат, ошондой болсо бетке. Бирок сен таарынбайсың. Жок, таарынбайм. Эми ата энеме таарынбайм. Вот ошол салыштырса, жылкычы чымчык менен ошол тасмада мама көңөр Альбин эже көңөр тартылдыңар башкы каарман болуп. Айтып кеттиң, за кадрым кастинг болду. Кастингге сизди чакырды. Анан ошол бир сцена бар. Аябай силердин каарманыңар урушуп, ошо сенин каарманыңдын апасы аябай урат да. Ошол кандай болду эле? Негизи мен ошону өзүмө кылсам, мындай, блин, мама экөөбүз бир сценада болуп, ал ошо мени урса, кандай болот элем, кандай сезимдер чыгат эле деп ошентип ойлоп койдум да. Ал киного негизи бизде ошо экөөбүздүн ошентип ойногонубуз үчүн алды окшойт деп койдум да. Анткени кастингде башкалар дагы келген да. Андай аяп, может, уруп калат, либо кечирип койчу деп акырын уруп калат. Мамам да болсо андай жок да. Мен еще тем более мени барах эле урду да ошочу тигилерге жакты окшойт да. Так спокойно ты это говоришь. Нормально. Нормально, ал эме болгон эмес, мындай оор деле болгон эмес, ал мамам үчүн деле, мен үчүн деле оор болгон эмес, нормально деп эле. Бирок аябай оор сцена болуптур. Именно ошол эпизодду көрүп алып, тим эле билбейм, ичимде бир кызыктай ыйлагым келип, сага да боорум ооруп, аны да түшүнүп, ал баары бир апа катары да бизде мындай элим эмне дейт деген аябай күчтүү. Анан ошонун баарын сен да түшүнүп атам, ага да боорум, ошо билбейм да, кимди колдойм деп ошентип үмүт кеттим да. Бирок сен айткандай баары жакшы, бири-бириңерге таарынган жоксуңар. Анан көрө эле нормально. Дагы бир уруп калсын. Окшпой калды бул жактан чыгат. Аяп атасыңар мам деп. Сон негизи сен сүрдөбөйсүңбү ошо Альбин эже менен же Арнис байкем менен тартылганда сүрдөбөйсүңбү? Жок, сүрдөбөйт экем. Эме болгон, могу 2 жашта дагычы Нуркул айтып атпайбы, сен ата энең менен ойноп атканда, тем более экөөбүз парочканы ойноп атабыз, сүрдөбөйсүңбү? Башкача ойноп калып же уялып ушинтпейсиңби дейт. Анан мен билбейм, эми нормально болот болуш керек деп ушинткем да, өзүм деле может сүрдөбөйм деп ойлогом да. Анан бирок келип эме түзүлгөндө уже жакта съемочный момундай команда турганда аяктан сүрдөгөнгө, не да сүрдөгөн болуп калат дейм. Сразу ойнойсуң го, нормально элечи. Ошол жерден унутасың да сүрпүр дегендин баарын. Анткени биз актриса катары аябай жоопкерчиликти эметет экенбиз, мындай түшүнөт экенбиз. Биз кадрда экөөбүз турсак, бирок за кадрым 20 киши турат, анан биринчи, экинчи, үчүнчү дубль болбосо сен уже так, давай, собралась. Жаман болуп кетесиң да.
жаяктан сүрдөгөнгө Убакыт болбойт жок, да, убакыт шанс жок. Ооба, шанс да жок, толтура киши турат. Тем более бар бир мындай жакын адамдар менен иштегенде негизи алтын бек деле силердин аяш дос болот да силерге. Биякта болсо бир жагынан ата эне, биякта сиңдилериңге катышып атат. Негизи вот Арукеге жагабы ошол чыгармачыл? Ага жакпайт. Жакпайт. Ооба, ага жакпайт. Ал кичинекей кезинен бери кээ бирде тартылып калчу да кичинекей бермелергечи. Анан айтчу да. Шок контент, эксклюзив. Аруке Абдрахмановага чыгармачыл сфера жакпайт экен деп эле. Жакпайт. Ал эме дейт. Кечке дубль боло берет, мен чыдап ушак ойноп беремби дейт да. Жактан кайра сүйлөчү десе, кайра ошондо сүйлөп берип мен айтпайм дейт ал. Жакпайт мага дейт да. Мен аны знаешь, как могу объяснить? Жаңымун. 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 Аруке азыр канчада? 13-тө. Мен сиңдим 11-де. Алар бизге караганда акылдыракпы? жок, алар мындай. Мен азыр өзүмдү жаман сезсем, баарын айтып салам да. Ошондой да, мага жактыбы, жаккан жокпу, мен баары түз айтып салам. Ошондой сиңдим ошондой да. Биз болсо, блин, алар кантип ойлоп койшот, айтпай эле койсом болобу, кой чыдап турайын. Алар мындай ой жок вообще. Сен вот азыр айттың, мен өзүм сиңдимди көрүп алдым да, блин. Ал эмеде Арукенин оюндачы бир ойноду болуп тартып коюш керек дегендер жетишип эчтекени билбейт да. Силер жетишиңер керек. Силер жетишкиле деп коет да ал. Бирок ырдаганы вообще үнү кандай сонун, Жакшы ырдайт. Кичинекей кезинде байкачу эмеспиз да. Анан кийин эле өзү жанагы видеолорду көрүп атып эле ырдап, кыйын ырдап кетти кийин эле. Ырчы болом деп чыккан жокпу? Жок. Ким болот деп. Аны деген наоборот жана видеолорго бар го, тартайын десең тартпагыла. Мен эжейлерим көрүп калат дейт да. Эжейлерим, одноклассниктерим көрүп калат экен аны деп элестеткиле. Не позорьте меня. Тартпагыла, биз кыйнап алып, давай ырдап койсоң деп атам, тартып алабыз да. Төлөсүңөр? Жок, төлөбөйбүз. Аруке, мен өзүм сиңдиме төлөйм. Ал бир күн чыгат, ал төлөгүлө деп ал. Ошондой ал. Любой нерсесине төлөтөт ал. Жакшы да. Кыйын в жизни не пропадет дегендей, э? Классно. Ну слушай, я прям шок деп кой. Асманчы азыр канчада? Азыр Асман 5-те. 5-те. Анын мындай чыгармачылык шыгы барбы? Жок, ал кызыкпайт дагы да. Видео сидеолорго кызыкпайт дагы, мындай театр дегендерге да кызыкпайт болуш керек, ал билбейм анысын. Ал вообще жок ал жака. Сен турмушка чыкканда ал аябай кичинекей эле болчу, э? 2 жашта болчу. 2 жашта болчу. Меники деле ошондой болчу. Менин сиңдим 2 жашта болчу. Мен турмушка чыкканда анын бир жолу ошентип айтып кетти да. Мен өзүм мамамды мама десем, эмнеге менин мамамды сен мама дейсиң дейт. Апей, биздин мамаларыбыз бирде десем, койчу дейт. Андай эмес да. Мен биз кайнем чогуу турчубуз да ошол кезде. Сенин мамаң ошодо дейт. Мен кайнем дейт атпайбы. Жок, биз бир тууган сиңдилербиз. Ты чё, биз мамабыз бир, папабыз бир десе. Ишенбейт, Ишенбейм да. Алдап атат окшойт деп эле барып мамамдан суратпайбы. Силерде Асман экөөңөрдө андай жокпу? Точно ошондой болгон да. Точно ошондой машинада кетип баратат, артында турат. Андан кийин мен айтып бератам да, мен сени карачумун, эсиңдеби? Экөөбүз садикке мен сени алып барчумун. Апамдар тияка кеткенде монткенбиз десем, жок дейт. Сен мамаң экөөбүз бир да билесиң, мен мамам Альбина, сенин мамаң да Альбина. Мен папам Арнис десем, чын эле дейт да, ишенбейт да, реальночи. Ошондойду видеолору, сүрөттөр, аны доказывать эте алам го агачы. Мен сенин эжең, мен сенин немең, сен менин сестренкамсың деп ал. Бир эле мамабыз десем, ал ишенбейт. Азыр кичине эметип калды окшойт. Ошо чоңойгондон кийин. Кичине чоңоюп, кичине эметип баштады окшойт. Так ишенч эмес ал дагы. Элестет ошондой. Жаман болуп кетесиң го, ёлки-палки. Мен сен үчүн эч жака чыкчу эмесмин деп кой. Ал вообще эсинде жок да, например. 1 жаш төрөлгөндөн баштап 2 жашына чейин айтсаң, блин, койчу дейт болуш керек, кийин чоңойгондо делечи. Обидно да. Бирок чын эле сен бакчусуң, э? Ооба да. Альбина же Арнис паке жумушта болуп, театрда болуп, сен өзүң 16-17 жашыңда Асманды карап турчусуң. Айтып кеттиң кантип Нуркул менен таанышканыңды.
мамам деген сразу төрөгөндөн кийин киного тартылып баштады. Биринчиси 1 айында эле го дейм Такебай болду, экинчиси го дейм. Андан кийин майда чүйдө съемкаларга чыкканда мен жанында жүрчүмүн, всегда ошо жанында жүрчүмүн. Каяка барбайт, жанында балам менен жүрөм. Бир күнү ошо Махаббатизация деген Ак Өргө Сити сериалбы ушундай тартып башташкан. Ошондо мамам барып калат, мен артынан жүдөп алгам. Эртең менен еще барбайт болчумун да. Уктап аткан жериме мамам басып жүр барасың деп туруп алып кеткен. Мен шише алгам, алып баргам да баланы көтөрүп алып. Аны ал жакта толтуруп съемочная команда жүрөт. Бир комнатада баланы карап отуруп, Нуркул кирип калат. Нуркул кирип калып эле ага чейин биз кичинекей кезибизде бир 5-класс го дейм. WhatsApp'тан анын стрёмкасы мага жазган. Мен 5-класс болушум керек ошо точно. Стрёмкасы мага жазат, Нуркулдун сүрөтүн жөнөтөт. Жөнөтүп могу менин байкем звезда дейт да. Сенин да мамаң звезда турбайбы деп атпайбы. Кичинекей элебиз да. Мен байкем звезда тамашоодо ойнойт деп атпайбы. Мен карап туруп деп койгом да. Эмне мага жөнөтүп атат? Мындай звезда тоже мне звезда деп койгоммун да. Андан кийин ошол моментте кирип келип калат Нуркулчу. Көрүп туруп, муну бегима жөнөтүп атпады эле дедим. Байкеси ушул турбайбы? Сразу ошо 5-класста эстеп кеттим да. Кирип келип эле канча ай деп сурайт. 2 ай десем, надо эле чыгып кеткен. Ошондон кийин Инстаграмдан подписка кылды, анан лайк басты. Ушинтип эле жүрүп мен дагы подписан болуп коем. Стористериме жооп берип коет. Ошентип эле жүрүп эме болуп подароктор жөнөтө берет, гүл жөнөтө берет. Ооба. Мен болсо вообще жакчу эмес да. Көп көңүлдө эле бурчу эмесмин, көңүл бурчу эмесмин. Анан туруп сериалга чакырып калды. Ажу Шерине деген сериалга чакырып калды биринчи. Анан аяктан дагы экөөбүз мындай жакшы сүйлөшүп кеттик, видео студиолорду тартып. Андан кийин кайра күзүндө Таксист Кайрат деген сериалга чакырып калды. Ал жактан дагы жакын сүйлөшүп кеттик. Ошо Таксист Кайратта силер көңүл башкы каармандар болчусуңар, Ооба, башкы каарман болчубуз. Анан жакшы сүйлөшүп кеттик. Үйлөнүп алдык. Сразу элечи. Билбейм кандай болуп кетти деп коет. Билбейм реально кандай болуп кетти. Январда сүйлөшүп баштадык, уже майда ата-энебизди тааныштырып кудайлаштырып койдук. Даже жарым жыл өткөн жок. Жарым жыл өткөн жок даже. Вот это он ухватился, да? Негизи ошондой эркектер бар. Мындай жакса көп сүйлөшпөйт да. Мен билем, сен аялың болосуң. Жүргеттик ошондой эле болду окшойт. Андан дагы эме болду. Папамдар айтып атпайбы баягы строгий депчи. Алар менин антип сүйлөшүп жүргөнүмдү каалабайт болчу да. Билишчү эмес сүйлөшүп жүргөндү негизи. Андан кийин билгенден кийин алар уже жини келмек да, сүйлөшпөө демек да. Менде ошол ой болду, сүйлөшпөө демек, значит тийишим керек эле депчи. Мындай ой болчу да. Адам менен сүйлөшүп атасыңбы, значит тием деп сүйлөшүшүң керек депчи. Кээ бир кыздар бар го, сүйлөшүп жүрөт, 2 жыл, 4 жыл, 5 жыл сүйлөшүп жүрөт. Менде болсо сүйлөштүңбү, значит тиесиң. Зачем анда сүйлөшпөй кой деп болчу да мендечи. Анан ошентип сүйлөшүп баштадык. Ата-энем менен тааныштырдым. Папамдар дагы карап туруп айтты. Мантип биз бир кинодо жүрөбүз, театрда жүрөбүз, круг 1, анан мен каалабайм, чтоб кызым муну менен сүйлөшүп атат деген слухту каалабайм. Үйлөнөм десеңер үйлөнгүлө, болбосо сүйлөшпөгүлө деди. Сразу Нуркул оштерден по идее оюбузда күзүндө үйлөнмөкпүз да. Мен алам үйлөнөбүз, могул жайында алам дейт. Папам качан дейт, кайсы дата дейт го. Десе, могул июль августтар десе, августта бошобойбуз биз дейт. Андай июльда дейт. Всё анда деп туруп эртеси күнү ата-энебизди тааныштырдык. Үйлөнүп кеттик ошентип эле. Ничего себе! Шок контент кой. Вау. Өзүңчү негизи мындай даяр болчусуңбу? Сен мына жаңы эле 18ге чыкмаксың. Ооба. Даяр эмес болчумун. Ой жок болчу, азыр тийип кетем, жашоом өзгөрөт деген нерсе ой жок болчу. Анан туруп уже эмени Нуркулдар тааныштыргандан кийин ата-энебиз тааныштырып атканда реально деп башкача болуп кеттим да. Чын эле үйлөнүп атам. Непонятно болуп кетти да, туруп элечи. Үйлөнөбүз болуп кетти да. Жаман болуп аттым. Папам да сүйлөшүп келгенден кийин кудайлар таанышып, сүйлөшүп үйгө келгенден кийин дагы уже туугандарга тарагандан кийин байке абаларым, эмелер, туугандар уже каршы болуп башташтыр да. Эмнеге кичинекей кыз, эмне болуп атасыңар деп папамдарга уже давить этишипчи.
Папам жини келип эле мага келип сурады, эмне мен сени давить этип атамбы, мен сени күйөөгө тийдип атамбы, сен айт эгер сүйлөшүп калды деп эле тием дебе деди да. Сүйлөшүп калды деп эле тийип кетип анан өкүнүп ушундай болуп жүрбөбү, мага айт сразу азыр, эгер жок тийбейм даяр эмесмин десең баарын токтотуп коем, ал проблема жок, ушундай деди да. Мен болсо жок тием, нормально эме, уверенный элем дедим да. Всё анда деп туруп туугандарга чалып менин эмеме тийишпегиле деди да. Бул менин үй бүлөм, мен чечем кандай болуш керек. Ошону менен эле бүтүп калды. Туугандарда болду, эч ким эчтеке деген жок. Анан тойдо Анан шумдук той болду. бийлеп жыргап кетишти. Ооба, Ошондо сен таласка чыктың. таласка. Таластын эмелери, традициялары башка бөлөк экенби же окшош эле? Эме экен, бизде эме жеңелерибиз жүгүнүп турчу да, всегда жүгүнүшчү. Көлдө ушундай го. Мен билем, мен көлдүк келдим. Сизге, Мен көлдүк көргөн. келиңизби? Ооба. Эме да. Деген болом деди го. Мен энем 75-ке чыгып калды. Ал өзүнүн уулуну көрсө жүгүнөт да. Ошондой болчу да. Жүгүнгөн биз үчүн нормальный нерсе болчу. Андан кийин жеңелерибиз даже эртең менен турду, жүгүнөт. Кайра эртеси күнү кайра жүгүнөт да. Ушундай болчу да. Андан кийин бияка келип туруп эле эртең менен эмеден эртең менен Көшөгөндөн чыгып. кудалар кеткенден кийин эле сразу чыгып жүгүнсөм. Жок, жүгүнүшөт да. Атам дечи, жок жүгүнбө деп туруп кетип калды да. Апама жүгүнсөм, апам жок жүгүнбө деп койду да. Жүгүнбөй эле кой, болду, жүгүнбөй эле кой, эме жетишет деп койду да. Мындан кийин жүгүнбөйсүң деп койду. Анан мен ушундай болот беле деп туруп, анан акем келди. Акеме жүгүнсөм, ата-энеңе жүгүн деп койду да. Эмелергечи, кайнене кайнатаңа жүгүн деп койду. Ай, блин, биякта жүгүнбөйт экен да, анда ладно деп койдум. Ништяк. Бирок азыр эмелерге жүгүнүп турам, туугандар келсечи, ал күндө көрүшпөйсүң да жүгүн эметип турам. Мен деле айылга барганда, көлгө барганда, так мен деле сен айткандай ошондой эле болду да. Өзүм көлдүккө чыктым, бирок эртеси күнү свадьбадан кийин кайнежем бар, улуу кайнежем, анан мамам, кайненем. Мамама жүгүнсөм, ал билет да бир сыйра жүгүнүп, это нормально депчи. Кайнежеме жүгүнсөм, еще жолук келип калып, ысык 14 август. Жүгүнбөчү, пожалуйста. Мо жолугуңду чечти, сени карап өзүм ысып атам деп койду. Ошондон бери шаарда болсок жүгүнбөйм, шаарда болсок мындай эмеде жолукта кийбейм, бирок негизи өзүмө жагат да. Мен өзүм күтөм да, айылга качан барабыз, мен эме жүгүнгө. Мындай өзүнүн эмеси, кайфы бар да. Как будто мындай культурная принадлежность, мындай больше кыргыз болосуң, анан билбейм, мага аябай жакын экен да. Дайыма айылга барганда ошо стористерим көбөйөт да. Келиңиз Мен келдим, анан тигинде. Баары биякта мындай мен келинмин деп сезген жокмун. Кача ошо 7 жыл чогуу турчубуз да. Анан эле. Бирок силер сразу бөлүндүңөр. Ооба. Биз эртеси күнү сразу бөлүндүк. Келбеш. Нуркул. От всего женского коллектива медальды. Эмнеге ошондой чечимге кандай келдиңер? Билбейм, өздөрү чечип коюшуптур. Мен барып туруп эле полный жанакы сандык-мандыктарды тияка алып барганбыз да, уже анан кийин эртеси күнү апам туруп машинаны алып кел эле, салга сандыктарды деди да, бөлүнөсүңөр деди. Анан түшүнбөй эле бардым, чогулуп машинага туруп алып кетип бартабыз. Сондай сыяктуу болду. Мен алып келдим, алып кет десе, алып кеттим. Ошондой эле болду. Анан барып тияка барып квартирабызга кирип, жайгашып, ошентип ушакта калдык. Бирок съемный квартира болчу ошол кезде. Жок, Нуркул менен эжесинин там эмелери бар да. Все. Бирок азыркы силердин өзүңөрдүн. Ооба, азыркы уже өзүбүздүкү чисто. 100%. Кимге жазылды эле? Билбейм анысын. Негизи Нуркулга жазылса керек. Жаш болгондо мындай байкабайсың, Мен ошо айтып атпаймынбы, 27-28 жашка толгондо негизи мындай сенин квартираң бар да, меники жок да, биз бирдеме кылбайлыбы деп ошого ойлонуп кетесиң эми. Баары бир 30ка келгенде мындай өзүмдүн акчам бар болсо жакшы да, өзүңдү кичине мындай более уверенно сезесиң да. Если что,
Кудай сактасын, бирок бирдеме болсо акчам бар, бирдеме болсо үйүм бар, машинам бар деген ошол эмелер, ойлор келип калат экен да. Билбейм каяктан. Мен деле аябай супер уверенныймын да. Биз турмушка чыкканда аябай мындай сүйлөшүп, мындай осознанно чыкканмын да. Анан жок андай мындай страхов никаких нет, но все равно билбейм кайдан ошол пайда болду. Ошону психолог менен сүйлөшсөм эле деп эле. Сонун анан ошентип таанышып, үйлөнүп, үйлөнгөнгө канча 3 жыл болду, Ооба, 3 жыл болду. 3 жылдын бир кыздуу болдуңар, батирлүү болдуңар, 2 машиналуу болдуңар, канча фильм болдуңар? Канча болду? Ошо совместный канча болду? Экөөбүздүкүбү? Ошо абысыныкы да. Эко. 2 фильмдүү, 2 машиналуу, 1 батирлүү, 1 кыздуу. Ошо 3 жылдан бери ошондой ийгиликке жеттиңер. Вообще просто один восторг, Мадалена. Чын айтат андай, мен негизи энергияга аябай ишенем да. Сенин энергияң, Нуркулдун энергиясы менен бир болгондо карачы канча пайда алып келди сага, ага, үй бүлөлөрүңөргө. Эми кызыңар жөнүндө келсилерчи эле. Сладкий кызыңар. Мындай карасаң, бир карасаң Нуркулга көбүрөөк окшош, Ооба. Ичине обидный болобу? Жок. Обидный болбойбу? Мен башкалар айтат, мен окшоштурбайм да. Реально мен экөөбүзгө тең эле окшоштой көрөрөм да. Элдер айтса айта берсин деп коем да. Жок, меники мисалы мен мага обидный кичине болчу да. 9 ай ичинде болот. Төрөйсүң, папасына окшош, 100% папасына окшоштук. Кимге жакын кызыңар? Кызыбыз эмесине, настроениясына жараша да. Эгер уйкусу келип атса, мага жакын болуп калат. Уйкусу канып жакшы болуп атса, анда атасына жакын. Кантип апа, ата дейбичи, мама, папа дейби? Мени Мани Нуркул дейт. Асман үйрөтүп коюптур да. Асман менен Асманга барганда ал монтет экен. Баягы сурадым да, эмнеге эмени Баянды Мани деп үйрөтүп атасың десем, Мани десин, эмне демек эле Мани десин, эмени болсо Нуркул Жездени болсо Жезде десин дейт. Жезде деп үйрөтөм аны дейт. Элестет кызыңар. Жезде, Мани деп. Ата эмедечи өзүнүн маанайына жараша да. Кээде жакшы болуп калса, мама, папа деп коет, аны кайра туруп Нуркул Мани дейт го. Бирдеме керек болсо. Ооба. Нуркул. Көрсөк. Мани ням дейт да. Анан тамактан кийин мама рахмат деп. Ошентип коет. Аты ким? Баян. Баян. Ким койду атын? Баян деп эме койду. Нуркул ата-энеси менен биз эми Чоң апа, чоң энеси айтты. Список жазып жөнөткөнбүз, анан ата-энебизге жакты окшойт. Кайнене кайнатамачы ушу Баян деген аты. Негизи списокты биз түзгөнбүз да. Ошондо ким койгон болуп калат? Непонятно да. Силер как будто бы аларга выбор берип койдуңар. Аны койсоңор болот. Айтып атпаймынбы, азыркы жаштар кыйын. Менин байкашымча, Баянды, кызыңарды көп соц тармактарга көрсөтпөйсүңөр. Анткени баары бир силер блогерсиңер да. Блогер десе, блогерлер контент десе өлөт да. Любой повод, любой инфоповод баарын төкпөй чачпай соц тармактарга көрсөтүш керек. Бирок ошо кызыңарды эмнегедир көрсөтпөйсүңөр. Ошол чечимге кандай келдиңер, же бирөө тыюу койду беле, же кандай? Негизи мындай аябай прям полный көрсөтпөйбүз дебейм, кээде чыгарып калабыз, бирок бир жумада бир да максимумчу. Просто биз дагы эме көз тийүү деген нерсеге ишенебиз. Аябай. Мен негизи боюмда болгондо да вообще айткан эмесмин, эмелерге Инстаграмга чыгарган эмесмин. Төрөгөндө эле чыгардым да, уже төрөдүм депчи. Көз тийүү дегенге ишенебиз. Может, боюмдарды эмне болуп кетет, аркы берки деген сыяктуу. Азыр дагы мурда мондай окуялар болгон. Чыгаргандан кийин ооруп калат да. Анан жүрөгүм түшөт да, эмне деген 80-90 миң киши көрүп атат да стористи. Анан ар кандай адам бар да, не карап не деп ойлонуп коет, карап не деп коет, бир жагы жагып калабы, жакпай калабы, ошентип ошондон корко берем да. Мен ошондон корко берем. Родительская тревожка. Да, башкача го. Если эмне ради твоего спокойствия, если тебе так спокойнее, конечно, сен өзүң чечесиң да, сен апасың да. Понятно, все хорошо. Негизи силер Нуркул менен сүйлөшкөн кезде
всего лишь пару месяцев. Нуркулдун ата энеси мен ошо чыгармачыл сферадан кыз менен сүйлөшүп атам. Анын ата энелери аябай мындай белгилүү актерлор деп айтканда алар каршы чыккан жокпу, анткени всякое бывает дегенде. Эме Алар өздөрү мындай чыгармачылда жок. Нуркул ошо айта берет, айтканда апамдар, атамдар очей деп коюп тур да, ишенбейчи, ой, койчу сени карабайт депчи. Неме дагы уже вот эртең таанышасыңар кудалар менен дегенде, ой, деп ишенбей элечи, ушундай болуп тур да, кантип депчи. Кантип азыр пранк болот депчи. Сенин балаң КВНчиң болот, тамашалап берет. Эле ошондой болуп тур да, ишенишпептир. Ал кызын бербейт сага деп ушинтип эле коюшуптур да Нуркулгачы. Апам айта берет азыр кудалыкка барганда отурганда башкачамын дейт. Нереально. Чын эле ушундай болуп атам, эмне береби кызым деп ушинтип эметишиптир, ойлонушуптур да. Надо же. Бирок азыр мамилеңер жакшы. Азыр эмес, негизи башынан баштап, Ооба, жакшы. 1000 жылдык кудалардан буюрса. Негизи кандай алар мындай чогуу бир жака чыгышабы, сүйлөшөбү мындай. Жок, андай деле болбойт. Эме папамдардын эми убактысы деле жок да, просто эметип жүргөнгөчү. Бирок тойлордо тойлордо чогуу отуруп, жакшы эле. Жакшы эле. Мындай эмелери бир элеби? Жок, возраст папам, мамамдар кичүү. Кичүү, 10 жашка кичүү го дейм. Меники мисалы биздики аябай чоң айырма. Мындай кээде болот го, кудалар менен бир жака чыгып, сейилдеп дегенде, бизде деле андай жок, бирок мен негедир ошону каалайм да. Мындай жакын болсо, сонун болмок депчи. Ар кандай болот да дегенде. Силер чогуу турган жоксуңар, айтып кеткендей, бирок азыр бир үйдө жашайсыңар. Бир домдо жашайсыңар. Ошо бир домдо жашайсыңар, эми батирлүү үйдө да. Силер үстүндө, алар биринчи этажда, биз 7-чи этажда жашайбыз. Кандай удобно экенби? Аябай удобно. Баары келип алып айта беришет да, ой, сен мең иштейт экен, жумшук беришет да. Вроде бы жакын, бирок вроде бы чогуу эмес да. Эме жакшы, аябай удобно. Биз эме үйүбүз бүтө электе чогуу жашап калдык. Биз көп квартирага көчтүк да. Бир домдон эле тиги квартира, ошол убактарда апамдар бизге келип бир аз жашап калдык. Андан кийин эле сразу тиги жаңы үйүбүздөн биринчи жанакы эме бүттү. Ремонту биринчи этажда бүттү, аякта жашадык, чогуу бир аз эле да. Андан кийин биздики бүткөндөн өзүбүздүкүнө көчүп кеттик. Жакшы, удобно, аябай. Ким Баянда, Баянда. Баары бир неберенин таттысын билишет. Дайыма чоң апасы, чоң атасы мындай сагынып калса, жүр лифт менен барып келели. Лифт жок да еще. Лифт жокпу пока. 7-чи этажга жөө чыгып түшмөй. Анда алло. Мадалена таштап коюш. Чыкканда как раз магазинге чыкканда таштап кой. Классно, слушай, супер, реально удобно. Мен деле ушинтип эметмин. Ооба, удобно. Жакын, бирок баары бир мындай уктаганда же өзүм досторум келгенде мисалы, ой, силердин сторисиңерди көрүп, мындай эшиктериңерди көрсөткөндө аябай мындай сүйүнгөм да, ушунчалык суктандым да. Аябай жакшы, прям поздравляю, классно. Биз эле мечтать этчүбүз, аябай. Биз однокомнатный кичинекей квартирада жашадык да. Досторубузду чакыра албайбыз да. Тигилер чака чакырат, бияка чакырат, биз чакыра албайбыз эч кимибизди. Биринчи үйлөнгөн семейка Нуркулдун досторунун арасынан биз болчубуз да. Эң биринчи биз үйлөндүк, анан кийин достор акырындан үйлөнүп кетишти да. Анан биз өзүбүзгө чакыргыбыз келет, мындай биз үй бүлөбүз деген сыяктуу чакыра албайбыз. Кичинекей комнатада эме го, жакта деле бирдеке, жакта деле бирдеке, батпайт эчтеке. Анан чоң үйгө көчсөк буюрса кечке чакырабыз дечүбүз да. Кечке конок чакырабыз, кечке досторубузду чакырабыз деп азыр ушинтип атабыз. Тажаган жоксуңар? Жок. Улам бирдеке болсо, биздинге келбейсиңерби? Биздинге келбейсиңер? Жок, сонун да. Классно. Эмечи, Нуркул экөөңөр ошо бир сферада, бир тармакта иштейсиңер. Кино болсо чогуу, блог болсо чогуу, билбейм, интервьюга келсеңер деле чогуу. Бүгүн тилекке каршы билбейм же, возможно, да, к счастью, келбей калды. Везде вместе. Тажаган жоксуңар бири-биринден?
Жок, биз ошондой көрүнөт болуш керек. Кечке чогуу жүрүшөт депчи. Ата үйдөн эле көрүшөбүз по идее. Могу 2 жаш съемка болду го, ошондо эле аябай көпкө чогуу жүрдүк. Анан ошо Нуркул дагы айтып коет. Мен сага тарынтпай турайынчы, а то съемка бүткөндөн кийин тарынтам деп коет. Типа съемка болуп аткан учурда настроениең жок болуп калбасын депчи. Экөөбүз чогуу деле жүрбөйбүз көп. Нуркул эртең менен кетет, кечинде келет. Ушундай эле да. Аны съемка учурунда эле бир 15-20 күндөй эле чогуу болдук. А так андай деле жок. Тажап кетчүдөй чогуу жүрбөйбүз. Кажется, выставляла, да? Же мен каяктан Нуркулдун сторисинде мен көрүп калдым да. Мен бүгүн жалгыз атамын, бүгүн бирдеме. Силер Стамбулга кетип калдыңар. Биринчи кыздар менен, курбуларың менен поездка болду. Жок, кайненем менен. Так вообще тогда. Ошон үчүн карап калды да. Негизи баласакпы мындай болот го эркектер. Жок, мен карабайм, жок жумушта, жок өзүң ата энеңе тыштап кой же сиңдиң бар да сиңдиң карап коет деген ошондой. Жок, андай деле жок. Эме баласак эле. Бүгүн да жана кечөө айтып аткамда, эмне арукеге тыштап коеюнбу баланы десем, жок, өзүм карайм деп өз алып калды азырда. Эме аябай жакын Баянга особенно. Эме дей берем да, экинчисин качан планировать этип баштайлы депчи. Жок, аз Баянга той алайынчы дей берет да. Баянга эбете албайм, башкага көңүл буруп кетсем, Баян эмне болот деп ушинтип берет да. Ошого переживать этет. Ошого переживать этип берет аябай. Баян эмне болуп калат, Баян эмне деп аябай баласак. Өзүң айтып кеттиң. Сурабайбы азыр негизи туугандар, комментарийлерде качан экинчи балалуу болосуңар? Ошондо бизде ошондойго үйлөнбөсөң качан үйлөнөсүң? Үйлөнсөң качан балалуу болосуң? Балалуу болсоң качан экинчи балалуу болосуң? Үчүнчү балалуу болосуң деп жүрүшөт го. Сурашпай эле негизи. Аз баары түшүнүп калдык окшойт да. Уга элекмин мен экинчисин качан кыласыңар деген эме эчтеке боло элек. Мага аябай жакты. Нуркул тойгондо, Баянга тойгондо, ошондо балким ким билет. Ой, классно. Негизи өзүң айтып кеттиң, ошол актерлук чеберчилик менен алек болгум келет. Буюрса жакында да тасмалар чыгат. Ошо кино менен эле алек болом. Где-то 5 жылдын ичинде өзүң ожиданияң кандай эмелерге жетесиң же кайсы ролду жараткым келет деп мындай. Мындай особенно кино тармагында эме го, мындай загадка го, мынтип ойлонуп, анан ошол нерсе болбойт го, пландап кылбайсың го. Туруп ошол шартка жараша болот го баардык нерсечи, кинодо да особенночи. Мисалы бир сценарийди ойлонуп коесуң, мындай тартыш керек деген сыяктуу ойлонуп, Нуркулчу ойлонуп коет, ал болбой калышы мүмкүн да. Ошон үчүн мен мындайга тартылгым келет, либо мынтем, тигинтем деп деле ойлонбойм да. Баары постепенно өз орду менен эле боло берсин дейм да. Кандай болуш керек болсо, ошондой эле боло берсин. Вот можно сказать, что ты плывешь по течению? Да, точно. Дай, течение да. Жок, четко чекадейм, да, пока что. Сага, тебя сейчас все устраивает. Да. И в карьерном плане, и в личном плане. Баарына разысың, баарына тоёсуң. Болот го, мисалы мен, блин, ошол ролду жаратсамбы деп ошентип кээде эметип калам да. Бирок сен айткандай ойдогудай болбой калат, анан өзүң эле жаман болосуң да. Ну, я же говорю, мудрая, не по годам. Классно. Эй, досум, карачы. Сен турмушка чыкканда, негизи Альбина эже менен Наргиз байке, алар деле мындай карасаң, эрте эле үйлөнүптүр. Мамаң мындай совет катары же мындай наставление, напутствие деген сөздөрдү берди беле? Биотер алдындабы? Андай деле болгон эмес. Брат, я в тебя верю, ты спрашиваешь, да беле? Негизи мамамдар эмнегедир мени биринчи улуусумун да. Анан мени улуу кыз катары тарбиялашкан да кичинекей кезимден бери эле. Айтып атпаймынбы, 1-класста 7 жаштагы же 6 жаштагы баланы жалгыз жөнөтө албайсың го. Мен ошентип жөнөтүп коюшчу.
Мен өзүм барып, өзүм үйдөн полный жыйнап, ошол кичинекей кезимде эле үйлөрдү жыйнап, бүт нерсени кылып, кишилер менен сүйлөшкөндү да билчүмүн. Улуулар келсе, улууларга кандай отношение кылыш керек, кичилерге. Ошонун баарын үйрөтүп коюшкан да мурда элечи. Андан кийин анан күйөөгө тиердин алдында уже килейип калдым анан. Мындай кереги деле жок буга билет деди окшойт да. Эчтеке деле андай үйрөтүшкөн жок. Сага салыштырса, Арукени башкача тарбиялашты, э? Ооба. Аруке башкача уже. Асман экөө вроде чоңу чогуп атат, бирок экөөнү эки башкача тарбия. Мага ошондой сезилет да. Аруке мисалы характери өзү эле башынан башкача. Бетке айтып салат. Мисалы жакпай атабы, баягыда моундай ситуация болду. Мисалы папам мага суу алып келсе, моундай суу алып кел, типа даамдуу болсун десе, даамдуу алып келесиң да, чуркап бир жактан эмне болсо бирдеке болуп таап, моундай ошондой сууну алып келип бересиң да. Ошондой болчу менин ситуациямда. Мени ошондой кылып тарбиялашкан. Жок нерседен бар кыласың деп тарбиялашкан да. Аруке болсо мындай болду. Лёд менен суу алып келип берчи деп жанатты да. Аруке болсо моундай сууну алып кел деп, обычный эле суучу. Эме лёд каякта десе, экиленбеңизчи папа дейт го. Каяктагы лёд дейт го. Ошондой да, бетке эле айтат да, бирдеке жакпай атсачы. Мага мисалы үйдөн бир нерселерди издеп калып, могу каякта таап кой батыраак десе, мен чуркап любой жакты издеп, мынтип кычык мынтип таап чыкчумун да, мына таапсың да алып келчүмүн да. Деп алчу. Аруке болсо билбейм, турбады эле ошол жакта өзүңүз жоготтуңуз да деп эле айтат да алчу. Ошондой тарбия да. Кечибизге вообще баары бир. Үйдө эмне болуп атат, урушуп атабызбы, урушуп атпайбызбы? Баары бир ага. Ошо айтат го, даже ата энең бир болсо, бирок тарбия вообще башкача экен. Эй, досум, карачы. Негизи сен кичинекей кезден бери кайсы фильмдерди жакшы көрчүсүң, кайсы сериалдарды көрчүсүң? Негизи балким кумирлериң барбы же жокпу? Ошону айтып кетчи. Негизи бизде кичинекей кезибизден бери папамдар көп телевизор көрсөтүшчү эмес. Эме болчу, бизде оку дешчү да. Ошон үчүн мындай азыр айтайын десем да, жакшы эстей албай атам да, бир сериал. Великолепный векти көргөм. Аны семьябыз менен баарыбыз отуруп алып көрчүбүз. Так мындай өзүм жалгыз отуруп алып, могу кино, анан могу сериал деп деле көргөн эмесмин. Мультик көрчүмүн. Аябай. Кайсы жакшы көргөн? Золушка, жанагы Спящая красавица дегендерди аябай кечке кайталап көрчүмүн. Так эсимде деле жок экен. Кичинекей кезден бери ошо бий менен алек болчусуңбу же? Бий менен алек болчу. Бийге барчумун, 6 жыл бардым. Мектепте бар го, кружокторчу. Бүт барып чыккам да. Бүт баарына барып чыккам. Шахмат, кол өнөрчүлүк, бүт баарына барып чыккан болчумун. Бирок катты тиет го, мындай аябай жакшы көрүп калып, ошону өнүгүм келип атат. Жок, андай болгон жок эмес. болчу. Бийге барып жүргөндө деле ар кайсы жактар сейтек, мейтек дегендерге выступать этчүбүз да. Жакчу эмес да, вообще жакчу эмес. Мындай бий десе эле сасык эсиме келе берчү да. Мындай комталар сасык, бичилер сасык деле ошондой боло берчү да, ошондой жакпай калган да. Же мен ошондой сейтектен ошондой бир комтасына кирип алганмынбы? Ошондой таштап салган болчумун. Ооба, 6-класс беле канча? Ооба, 6-класста. 6-класста таштап салгам, ошо кичине эмеме келип баштагандачы, барбайм бийге болду. Сен өзүң катышкан фильмдерди, сериалдарды тандашың керек. Экөөнү айтам, экөөнүнөн бирин тартам. Макулбу? Жарайтпы? Ооба, жарайт. Таң алдында Шерине. Таң алдында. Таң алдында Таксист Кайрат. Таксист Кайрат. Таксист Кайрат, Алысыңки. Алысыңки. Алысыңки, жылкычы чымчык. Жылкычы чымчык жагатмы го? Жылкычы чымчык, ашыгым. Ашыгым. Ашыгым же 2 жаш. 2 жаш, конечно. Реально бар жагат. Бирок баары мындай, как раз. Как эме болуп калды. Эй, досум, карачы. Биз айтыш подкастыбызда жаңы рубриканы баштадык. Орусча болсо маек, же кыргызча болсо маек. Бизде мындай блиц деген суроолор бар. Аны оюңа сразу бир нерсе келсе, ошону айтып чык. Всё. Түшүндүктү? Кел. Үй бүлө же карьера? Ошондой чечим алдыңда турса. Үй бүлө. Өзүңдүн аткарган ролдордон эң жакшы көргөнүң кайсы? Жылкычы чымчык азыр. Кыргыз тасмаларынан эң жакшы көргөн тасма кайсы?
2 жашта көргөнбү. 16 октябрда баштадык. 16 октябрь. Кантип эс алганды жакшы көрөсүң? Активный отдых. Жака бияка бар. Жөн эле отурбай, телевизор көрмөй эмес, эмнеден илхом аласың? Илхом жакшы сөздөрдөн. Жакшы сөздөрдөн. Мактоодон. Мактап тургула. Келечекте канча балалуу болгуң келет? 3. Кимиси? Бир кыз, 2 эркек. Сен эң жакшы көргөн тамагың? Блин, неге билбейм, бирок оюма лагман келип кетти. Лагман Лагман анча деле жебейм, бирок лагман келип кетти. Лагман келди. Көрдүңбү? Ошондо бирс болот да. Жер үй же көп кабаттуу үйдө жашоо? Көп кабаттуу. Kia Morning же Kia 5? Kia K5. Өзүм машинамды тарынтпай эле коеюнчу. Kia Morning. Кандай суперсила каалайт элең? Невидимка болгондо. Невидимка? Вау. Бүгүн сени эмне сүйүнттү? Бүгүн подкаст. Биринчи жолу подкаст берип атам. Чын эле? Ооба. Биринчи Серьезно? жолу өзүм жалгыз подкасттарга эле баргым келчү да. Аябай көп көрөм подкаст. Силердикин дагы көрөм. Баргым келерчи да. Ой, классно. Анда мен да сени сүйүнттүм. Сен да мени аябай сүйүнттүң. Анткени бизге келип, ошондой сонун, чындай, аябай терең маек бердиң. Ошого аябай ыраазымын сага, Мадалена, чоң рахмат. Блин, негизи могу жерим ооруп атат да. Анткени күлүп эле, жайнап эле ошентип сүйлөшүп мындай. Негизи оор убакыттар болдубу эле сенин жашооңдо? Конечно. Болот. Анда оор убакытты сурасам мындай. Оор абалда болдуңбу же мындай настроениең жок болгондо, ошондой. Эме да, азыр мен ушундай возрастта окшойм. Мындай күйөөмдүн эмесине жарашыктуу болот да, мен настроениямчы. Мага кандай мамиле кылса, мисалы эртең менен жакшы узатып койсо, например, жакшы айтып, жакшы кетип калган болсо, жакшы жүрөм да. Вау, жыргал бар, жашоо сонун. Эгер мындай бир нерсе жакпай калып, недовольствосын көрсөтүп кетсе, сразу мен нытик болуп, жаман болуп калам да кадимкидей. Ошондой азыр возрасттамын да. Негизи айтышат, кийин өтүп кетет, баары болуп калат, күйөөңө деле депчи. Жок, эмне деп атса деле баары болуп калат депчи. Аял эркектин көзгүсү. Негизи биз ошо гүл катары, бизге ошо садовник керек да. Бизде кантип көпөлөп өстүрсө, биз ошондой да эме беребиз да, энергия беребиз дегендей. Прикольно. Нуркул. Жакшы жүрдү. Жакшы узат. Ар дайым настроение берип тур Мадаленага. Жок, чын эле ошо мындай биринчи ой келди да. Маегибиз аябай позитивдүү болуп кетти да. Бирок кээде мындай ошол оор убакыттар бар болчу деген деле жашоо ар кандай болот да. Бирок сен ошону да аябай мындай жылмайып айтып бересиң да. Эмнеге? Билесиңби? Билесиңби, кээде ошол мындай защитный реакция деп коет да. Негизи ошондой бар да, аябай позитивдүү адамды көрсөң, кээде ошо маска сыяктуу же защитный реакция, эмнеге бар постоянно күлө бересиң деп суроо беришет да. Сен мындай жашооң татаал болсо же оор болсо же кыйынчылыктар болсо, ошого мындай көңүл көп бурсаң, ошондой эле кете бересиң да. Бирок ошондой болот экен, ошону жеңип, анан кайра күлүп, жайнап турсак, ошондо жакшыраак болот да деген ошондой ойдо да. Сен кандай ошону карайсың? Мен негизи ушу барго проблемаларга кээ бирөө аябай зацикливаться этип, аны кечке үстүнөн проблема кылып эле, ооба кечке ойлонуп эле, мен мынтсем мынтип калмак, может тигиндей деп деле ойлонбойт экенмин да. Көп проблемаларга ушундай үй-бүлөдө болобу, башка жерде болобу, мындай жеңилирээк мамиле кылам да. Аны и так деле бар проблеманы көбөйтүбөгөнгө аракет кылам, унутуп койгонго аракет кылам, может ошон үчүн Проблема болсо чечиш керек. Проблема болду, кала берсин да, жүрө берсин да, же чечип коюш керек, ушундай эле да. Аттап кетебиз. Качып кетебиз же да. Психологдор көңүл буруп койгула деп кой. Чалпылгачы деп.
Жок, негизи Мадалена мага аябай жакты. Сен менен сүйлөшкөн сырдашуу аябай сонун экен. Чын эле могу бетим ооруп кетти, аябай күлүп элечи. Сага чоң рахмат. Ар дайым ошентип күлүп жайнап тур. Бизди ошо аябай жакшы тасмалардан бизди сүйүнтүптүр. Жашооңо, үй бүлөңө аябай ийгилик каалайбыз. Ошентип өнүгө бергиле. Нуркулга аябай ыраазычылыгымды билдирем. Сени ошентип бөпөлөтүп, аябай мындай жакшы көрүп, урматтап турат. Ошондой эле боло берсин. Биздин подкастыбызга келген үчүн аябай чоң мындай аябай рахмат сага. Бизде мындай кичинекей белегибиз бар. Бизде партнер бар, Zuzu Flowers деген. Ошондой ошондой сонун гүлдү сага арнап берип атабыз. Zuzu Flowers, как всегда, супер цветы. Мата жөнөтүп жок, аябай сонун экен. Прям ар дайым ошо гортензияны эметип коет да. Сонун экен. Каждый раз всегда такие разные, такие красивые. Мен чоң рахмат. Ошо биздин ошо женский подкастыбызды женское предпринимательство колдоп турат. Рахмат чоң. Ошо сен возможно пожеланияң бар болсо биздин көрүүчүлөрүбүзгө айтып кетсең болот. И сага давай включи арукешку. Сага мага беткеле айт. Жактыбы, жаккан жокпу? Жакпаса сразу өчүрөбүз. Удалять этип салабыз. Мага жакты бар, аябай сонун экен. Негизи подкасттын, силердин подкасттарыңардын вайбы сонун да, мындай спокойно отуруп кенен ичиңдеги нерселерди, мурда айтпаган нерселерин айтып салат экенсиң. Сонун экен. Сиз дагы мындай не деп коет? Жакшы сүйлөшөт экенсиз. Мен ошо жакшы эмнеле башка эчтеке жакшы билбейт экенмин. Жакшы сүйлөшкөн деле дебейсиз. Ошо Жакты мага баары сонун экен. Силердин подкастыңарга ийгилик каалайм. Дагы ушундай сонун кызыктуу маектерди куруп жүрөңүздөр. Биздин көрүүчүлөрүбүзгө? Көрүүчүлөргө жакшы калбады. Жок, айтып кетпейсиңби? 2 жашка келип кеткиле, бул подкастка катталгыла деп ошентип айтып кеткен. Айтчы подкастына катталып, лайк басып деген сыяктуу. Айтчы подкастына катталып, лайк басып, комментарий таштап кетиңиздер. Анан 16 октябрь биздин 2 жаш кинобузга сөзсүз келип, ата-энеңиздер менен же болбосо жубайыңыз менен келип көрүп кетиңиздер. Классно. Достор, ошондой сонун жылмаюу подкастыбыз болду, чыгарылышыбыз болду. Сиздер менен Айжан Аденова көрүшкөнчө аябай жакшы көрөбүз. Тартынбай айтуудан катылган сылар бар экен. Айтчы